Гүлзат Алиеваны колдоп беришиптир. Satılganlar ketsin Arabияга, Afganistanга. Улутум кыргыз, ураным Манас деген уран менен жашайбыз биз. Ушул орусташууга дагы, ЛГБТларга, негизи ушу батышчыларга да каршы. Биз баарына каршыбыз. Биз дегеле кыргызга жат нерсеге биз каршыбыз негизи. Биз ата-бабанын урпагын, ата-бабанын каада салтын, урп-адаттарын биз түбөлүккө сакташыбыз керек негизи. Негизи ушул ата-бабанын урпагын атпайсызбы? Анан мисалы кечегеле Курманжандатка энебизге ошолор биздин жанагы Мухаммед Кыргыз деп Тагай бийге ошолорго да каршысыздар да. Каршыбыз эмнеге себептен? Бизге себеби биздин бабаларыбыз 9-кылымда, 7-кылым бүттүк Манас бабабызда дагы ант бергенде дагы төбөсү ачык көгүрсүн, көкө теңир өзүрсүн деп ант берет. Манастын намаз окуганы тууралуу дагы эмелер бар да. Сиз ошол биздин Тоголок молдо Манас ордого баргыла Тараска, ошол жерде турат. Сиз байке ошол бабабыз көкө теңирге сыйынып жаткан жерде сайылган. Байке Гүлзат Алиева 14-октябрга чейин сотто кайрадан үй камагына калтырылып, соту жылдырылды. Мынакей азыр бул жактан чыгып жаткан өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Сот жөн гана созулду. Ислам динине каршыбыз депчи, анан мен айттым, мисалы биздин баатырларыбыз бар, чоң аталарыбыз бар, ошол эле Курманжандатка энебиз бар. Бардык ислам динин тутунуп, эч качан арапташып кетпей эле жакшынакай өзүнүн дини менен жашашкан. Ошону бул кишилер ошолорго да каршыбыз деп атат да. Анткени окушкан эмес бул кишилер, көпчүлүгү окушкан эмес. Бул билинип калды. Ал эмес өткөндө бир киши келип булар менен кошулуп келген бир киши менден сурады. Мен түшүнбөй атам деди да. Булар кандайды? Көрсөм да интернет жок экен да кишиде. Анан мен айтып бердим, момундай деп. Манастын өзү баштап баатырлардын баары көпчүлүгү намаз окуган. Негизи Кыргызстанда баатыр деп коюп атпайбы? Көп кишилер, анын ичинде эл бийлеген кишилер, ак сөөктөрү почти бүт эле намаз окуган. Анан булардын ошо көйгөйү ошол болуп атат. Багы бир беткей болуп, Манаска жамынып алып туруп, Манастын өзүн жакшы билбей атат да. Башка кенже эпосторду, фольклорду жакшы билишкен эмес, көпчүлүк окуган эмес. Анан интернетте жок экен, булардын көпчүлүгүндө интернет жок дагы. Тигил Алиеванын эмнелерди жазганын беймалым экен. Аны билишпейт экен. Өткөндө ошол мен сыртынан тааныган бир жигит менден интервью алды да, ошол жигитти азыр бүгүн көрө албай атам да. Ал айтат, мен вообще чыны менен билбейм дейт да, ал киши. Мен сыртынан тааныйм, мындай порядочный эле жигит да. Анан ошо түшүнбөй келиптир ал. Мына бүгүн жок мисалы. Анан момундай деп айтып берсем, аябай таң калып кетти. Ой, ошондой деп жазып атышабы деп.